Хабибулло Холимжанов Куранды 12 жашында жаттаган. Учурда ал Имам Бухари атындагы Ташкент Ислам институтунда 3-чү курста окуйт. Өзбекстандык катышуучу 10 жылдын ичинде мукам өндөө кары болууга жетишкен. Ал кырааты мыкты карлардын ичинен Өзбекстан боюнча алдыңкы орундарда турат. Хабибулло өз өлкөсүнүн намысын эл аралык деңгээлде коргоо үчүн келген. Barcha mamlakatlardan yaxshi sara qorilar kelgan. Көптөгөн мамлекеттерден катышуучулар келген. Алар менен таанышып, пикир алыштык. Жарышка экинчи болуп чыгып, берилген тапшырмаларды аткардым. Бул менин алгачкы эл аралык жарышым. Өзүмдүн Куран окуганыма жараша сын пикирлерди уктум. Келечекте кемчиликтеримдин үстүнөн иштейм. Fikrlar oldim. Куран жазы аталышындагы эл аралык Куран жарышына жалпысынан 11 катышуучу келген. Алардын көпчүлүгү жаш карылар. Эң кичүүсү 18 жашта болсо, улуусу 25те. Куран жарышка Кыргызстандын атынан Ибрагим Малабаев чыгып, алдына эч кимди салдырган жок. Баткендик кары Курандын 30 парасын жатка айтат. Ал эл аралык сынакка жолдомону 1 ай мурун өткөн республикалык Куран жарышынан кийин алган. Малабаев анда да баш байгени багындырган. Куран жаттоочуларды урматтоо, аларды сыйлап кадыр баркына жетүү бул Кудайды улуулоо менен барабар деп айтылат. Биз буга чейин кабарыңыздар болсо сентябрь айынын аяк ченинде республикалык тандоо жүргүзүп, бүтүн аймактардан конкурстарды жарыялап, аягында биз бир жеңүүчүнү тандап алганбыз. Ал ошол мезгилде эле жеңүүчүбүз ошол республикалык менен конкурстан жеңүүчү болгон конкурс катышуучубуз мына ушул эл аралык конкурска катышуу укугунда алган. Биз тараптан ушундай тандап алганбыз. Жарышта катышуучулардын Куранды жатка билүү, тажвид эрежелери, тагыраагы ыйык китептин тамгаларын туура айтуу жөндөмдөрү каралды. 5-6 саатка созулган сынакта ар бир карыга жарым сааттай убакыт берилди. Аларга кыска мөөнөттө калыстар тобу тарабынан берилген 5 суроого так жооп берип, окулган сүрөнү улантып кетүү талабы коюлган. Куран жазы жарышындагы карылардын баары өз өлкөлөрүнүн мыктылары. Аларга калыстык кылууга да чет мамлекеттен аалымдар чакырылган. Катышуучулардын талантын баалоого Йемен, Түркия, Катар өлкөлөрүнүн динаятчылары келген. Ал эми калыстар тобунда жергиликтүү аалымдардан Анарбай Кары Курбанбеков менен Асылбек Таштамиров болду. Бул Куран жарыштын багыты албетте Кыргызстаныбызга Курандын маданиятын таратуу жана Куранга болгон элдин сүйүүсүн арттыруу, ошол Куран жарыштары аркылуу жаш жеткинчектерге дагы ушундай дем берип, Куран майрамдарын элибизге Куран майрамын шаңдоо жана дагы эң негизги максатыбыз кыргыз эли дагы мусулман калк катары башка элге дагы ушул жакшы жагыбыздан таанылуу. Жарыштын жыйынтыгында жеңүүчүлөргө Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын дипломдору менен бирге акчалай сыйлыктар тапшырылды. Экинчи орунду Дагестандык кары ээлесе, үчүнчү орунду Өзбекстандык менен Казакстандан келген карылар алды. Ыйык китепти даңазалоого багытталган эл аралык иш-чара Кыргызстанда алгачкы жолу өткөрүлдү. Муфтият мындай жарыштарды жыл сайын уюштура турганын билдирди. Максат Леспеков, Халима Ерматова, Тилек Асхатбеков, 5-канал.